Рысбек Камчыбеков өлкө борборунан 500 чакырым алыстагы кичи мекендеги сан ариптештирүү самалттарынын башкы каармандарынын бири. Акыркы 7 жылдан бери Актылар райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун IT адиси. Демек, өз мекемесинин компьютердик технологиясынын ырааттуу өнүгүшү баардан мурда анын аракеттерине жараша. Антса да түпкүрдөгү өрөөнүн климаттык катаал шарттарынан улам интернет байланышын камсыздоодо үзгүлтүктөр боло алат. Кээ кезде үзгүлтүккө учурап калат. Ал ушу телеком аркылуу байланышып, анан оңдогонго аракет кылабыз да. Телеком бизге мекемеге киргенге чейинкисин телеп берет, мекеменин ичиндегилерин өзүбүз телейбиз. Көбүнесе жаан чачындуу жана катуу шамал менен коштолгон аба ырайында жордудай ыңгайсыздарга кабылган медициналык мекеменин тутумунда 7 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана 10 фельдшердик акушерлик пункт бар. Барысында тең интернет түйүнү тартылгандыктан онлайн түрүндө бири-бирине түз байланышка чыгуу менен жада калса консилиум өткөрө алышат. Анын натыйжасында тигилже бул бейтаптын илеттери боюнча өз ара пикир алмашуулар жүрүп, тажрыйбасы мол дарыгерлер тезирээк сакайтуу боюнча кеп кеңештерин беришет. Кырдаал кыйыныраак болсо, элеттиктер электрондук кезекке турушуп, район же облус борборуна кайсы мөөнөткө баруу керектигин алдын ала тактап алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. Элдер да уже азастан мурункуга караганда жакшы көнүп, убакытты бейтаптарга да үнөм болуп атат да. Сааты менен келип кетишет, электрондук кезек алышат. Бизден сырткары Бишкекке алышат, Нарыңга алышат. Андан сырткары Бишкек Нарын менен онлайн консультация ала алабыз да. Бейтаптарга сапаттуу жардам бергенге жардам берет да. Сан ариптештирүүнүн артыкчылыктарын ошондой эле Нарын облусундагы 50ден ашык үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагылар жана 100га жакын фельдшердик акушердик пункттагылар да сезишүүдө. Бирок бул ушуну менен эле телегей тегиз болуп кетти дегенди билдирбейт. Тескерисинче жагдайды мындан да жакшыртуу менен компьютердик технологиялардын жогорку баскычтарына көтөрүлүү демилгеленүүдө. Анан дагы биз эми ушул биздин эле Кыргызстандагы биздин мекемелер менен байланышыптан токтоп калбастан биз уже чет өлкө менен байланышып, Швейцариялык университет медицина менен баштап, мына бүгүнкү күнү ошону айра жандандырып, ошонун дагы жогорку деңгээлде именно ошол операционныйлардагы операционный полени көрүп, ошол жерде мындай кеңеш ала алгандай бир несени түзүп алабыз деген үмүттөбүз бүгүнкү күнү. Ал эми алдын ала эсептөөлөргө караганда Теңиртоо жергесинде сан ариптештирүүнүн жардамы менен өз ден соолуктарына көз салышкан пациенттердин саны 150 миңге чамалайт. Жанатан сөз болгон Актылар райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборунун сан ариптештирүүсү айрыкча алыскы айылдардагы бейтаптардын саламаттарына көз салууну жана ал жердеги өмүр салчылар менен байланыштарды кыйла эле жакшыртып койду. Мунун натыйжасында элеттегилер бир кезегиде облус же район борборуна келүү аракеттеринен арылышты. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.